азыр дагы закрытый Тажикстан менен Өзбекстан вице-премьер-министрлер закрытый өткөрдү. Анда кандай макулдашылды, эмнеге макул болду, элге белгисиз. Белгисиз нерсе ушак жаратат. Белгисиз нерсе, значит, бирин-бири алдады деп айтат. Ушак боюнча жана бир тактап коеюнчу, Мадумаров ушул чек ара көтөрүлгөндө эле уруш талаш болуп кетет да. Мадумаровдун кол койгону боюнча сиз билесизби? Кандай кол койгон? Туурабы, туура эмеспи? Бул мен жакшы билбейм. Мен катышпай калгам. Анан биз бир айдан кийин, 2 айдан кийин алар барып келгенден кийин документтер колго тийгенче мен кызматтан биз кеткенбиз. Теги мен информация гана катары жанагы сайттарга чыккан материалдардан гана кабарым бар. Бул маселе Лейлек району, Баткендин жарымы анклав болуп кала турган коркунучтан сакталыш керек болгон негизи. Азыркы 275 метр жер деп атпайбы? Мурда ортолугу эле жер болуп жүргөн. Бир тажиктердин теги жеринин учу, колхоздун жеринин учу тажиктердики, Тажикстандын колхозунун, анан Кыргызстандын колхозунун жери, совхоздун жери. Баягы бири менен бир ошол жерде кесилишкен жери бар да. Ошол жерди теги Адахан Мадумаровго, теги Кимсанбаевичке туура эмес кээде атака болуп жатат. Анткени бул Кыргыздын жери болчу, сен аларга момунтип берип койгонсуң, алып койгонсуң деген кирне да коюлуп атат. Ал эми андай болгон эмес. Айтып атпайбызбы? Жер колхоздордуку гана болгондуктан кыргыздар отурган, тажиктер отурган деп талаш болуп атат. Азыр Ташболот Балтабаевич туура айтып кетти. Алмата дагы президенттердин койгон, кол коюп чечим кабыл алган теги чечими бул мыйзам түрүндө парламенттер бекиткен муну. Значит, мындан өткөн документ жок. Ошол кыргыздардын колхозу жери ошол сакталыш керек. Анын сакталган менен да маселе көп чечиле бербейт. Дагы бир маселе козголуп кетти. Жанагы үйлөр сатылып атат дегенде мындай деп. Менин жакын туугандарым тажиктердин ортосунда калып калган. Үйүнө барганга мүмкүнчүлүк бар жок. Тегерегин бүт кысып алган. Өзүнүн үйүнө барыш үчүн бир 100 метр алардын көчөсүн аралап барыш керек. Баягы школго барганда балдарын төпөстөп коет. Өзү барганда мындай болот. Ошон үчүн ошондой үйлөр сатып эле чыгып кеткенде бул факт бар. Бул бирок 90-жылдары болгон. Керим, мен кичине кыстырма кошуп коеюн да, азыр сен бир нерсе көтөрбөдүң бу Мадумаровдун маселеси, ал ушу берип койгон экен, анан ошонун негизинде иш бузулуп калган экен дегендей сөздөр болуп атпайбы? Бул намерение болду. Мен ойлойм, бул бүгүнкү жана кечээки бийликтин алсыздыгын өзүн өзү актануунун жолу катарында караш керек. Эмне үчүн? Бир Мадумаровго окшогон чиновник ал маселени чечкенге анын ыйгарым укугу да жок. Юридикалык укугу жок, туура. Юридикалык укугу да жок, мүмкүнчүлүгү да жок. Ал эч кандай күчкө ээ эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, протоколдор көп түзүлөт. Ар бир жумушчу топ иштегенде бир протокол түзөт. Ал протокол ишке ашабы, ашпайбы? Ал парламентке келип, президент тарабынан бекилип, парламент тарабынан мыйзам катарында бекилип, ошону менен чечилет.